чындап эле күйөө бала деле бир келгин энергия болуп атпайбы? Пайгамбар деле жөн адам эмес да. Мына урматтуу боло журтум. Эгер эми келинин кетсин дейличи, жаман жагына, анда энергиясы бүт кетти. Силер энергия жагын карагыла биринчи. Энергия жагын карасаң, ал корпус, ал бир керемет. Таап аласың, кырын тап, кырын. Мына урматтуу боло журтум. Келиңиздер ошон үчүн аял сыпатты, аалам сыпатты бир жолун табалы. Ким курат? Эне аталар кайым айтышып калса, эне аталар жамандашып калса, балдар өзүнөн өзү ажырап кетет да. Ошондуктан сиздер улуу кыргызсыздар. Куда менен жамандашканга болбойт. Анын дагы энергия жагына караңыз. Себеби ал Кудай тараптан буйрулуп келип атат. Кудайды сыйлаганың, ошо Кудай буйруган Куданы сыйлаганың болот. Ошондуктан учурчак менен жашап, ыраазы болуп, ошол бар оокатыңа, бар үй бүлөңө мээрим төкпөсөң, ада кетет. Бар кичине тыртылдап жүрүп турган машинең болсо да ошого мээрим төк. Бар кийимиңе мээрим төк, өзүңө мээрим төк. Мына ошондон анан ал сакталат. Мен мына кээ бир мусулмандарга таң калам. Эгер сенин 4 кайнатаң болсо, кантип чакырасың? Бир үйгө кантип отургузасың? Же атаң кантип аларды сыйлайт? Же болбосо мына аялдар ааламдын ролун аткарып атса, аялдарда сыйкырчылык болуп атса, сен ошону кордоп алып туруп мусулман, анан өзүң акыры мусорго түшүп калып атасың да, түрткүнчүк болуп. Ал мактаныч эмес. Чубак ажы биринчи аял менен ажырашып турган экинчисин алыптыр депчи. Мен үлгү болоюн дедим деп реклама кылды го. Ошондуктан көккө карап, ошо энергиясына карап, ар бир адамдын сага ошо илешкен адам жөн эмес. Эркекпи, аялбы, ишпи, мунун баары ошо караңгы, кырын карап көрүңүздөр. Эмне дейбиз? Мына келген энергия экен. Керемет бир күч экен. Аны менен бир кут келиптир. Аны менен бир балаң токтолуптур. Балаңа бир жоопкерчилик түшүптүр. Бир өсүү болуптур. Ана ушул сыяктуу мына көп кырын карап көрүңүздөр. Ак жолтой келин бол деп коет го. Мүмкүн ол ак жолтой ал келгенден кийин жашоодогу ак жагынан же караңгы жагынан, ачык жагынан мүмкүн чоң бурулуштар болор. Анан өзүңүздөрдүн эле ошол жериңиздерге же ошол баягы бир куш тепкен кекиликтей деп бир аны бир кекиликтей көрүп, өзүңүздү бир куштай көрүп антпеңиздер. Кайнежелер болот, абысындар болот, кайненелер болот. Ошондуктан анын энергия жагына караңыз. Анан ал сенден канча болсо дагы таза экенин, көк тараптан буйрулуп келгендигин, ал жаш да. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Керек болсо ал сенден да билимдүү. Унчукпайлы коёнчушуга. Ушунча турмушту көрсө, үйдүн кебетеси бул болсо, кайнатам кебетеси кел болсо деп мүмкүн сага боор уруп аткандыр ичинен унчукпаган менен. Ошон үчүн аз сүйлөп аткандыр. Ошон үчүн жанын аяп жашап аткандыр. Керек болсо ошо сизден билимдүү, сизден илимдүү, сизден аң сезими бийик деп да айтсак болот. Ошондуктан мындай сабак алып, ошо жанагы баланы урба, кордобо деп ааламдан берилгендей, адагы ошол бир көктөн буйрулган бирөөнүн аманаты экенин, ошол сенин урпагың экенин, ошол сенин кайра исиңе отурчу, сенин эски журтуңа отурчу бир аял экенин,
ал бир периште экенин, ада бир жаратуучу экенин эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Анан ушу эркекти дагы айтылат эне сыпатка өткүлө деп. Себеби энеде сезим иштейт экен, эркекте акыл иштейт. Ошон үчүн эркек кысылгандуу, көтөрүмү жок. Ошондуктан жаңы доордо эгер эркек мүнөз менен жүрө берсең, кыргынга учурайсың, өлүмгөбү, ооругабы. Ошондуктан эне баары бир жаратуучу. Эненин сезими күчтүү. Ошондуктан эне сыпатка калыптаныңыздар. Мына өткөн эфирде мындай